Салам достор, сиздер адаттагыдай эле Калба шоу теледолбоорун көрүп жатасыздар. Жана салт боюнча алпаруучусу мен Сезим Имамадыева жаңы биздин чыгарышыбызга назар салыңыздар. Жана бүгүнкү биздин теледолбоорубузда деги жаңы чыгарышыбызда өзгөчө би тобу олтурат. Жана би топтун аталышы Бир сал би тобунун кыздары. Кол чабуулар, келиңиздер бири-бирибизге кол чабып коелу. Дал бир сал би тобу учурда кыздарыбыз келип, эки топко бөлүнүшүп, бири-бири менен салгылашат. Жана кайсыл кыздар, кандай топтор десеңиздер, келиңиздер тааныштырып кетели. Оң тарабында бүгүн Канайым Эмилбекова жана Жанара Асанбекова келип отурушат. Кош келиңиздер. Канайым, айтып бериңиз эми биздин телекөрүүчүлөргө, биздин командага, деги эле бир сал би тобу качан түптөлдү эле, командада канча адам бар? Азыркы учурда биз основной составда 4 кыз бийлейбиз. Мен группанын менеджери болом. Биздин жетекчибиз бир байланыштарга, себептер менен келе албай калды. Бул группа 2019-жылы топтолгон. 3 кыздын бийлеп жаткандарына ошо 1,5 жыл болду. Мен 2,5 жыл болду мен бийлегениме. Ортодон бир себептер менен токтотуп, кайра кошулгам. Ошол. Эгерде сыр болбосо, эмне себептен токтолуп калдыңыз? Окуума байланыштуу. Окууңузга байланыштуу. Ал убакта мен окуучу болчумун, мектепте окуп жүргөндө. Ошо окууман кичине калып, анан чыгууга. Жакшы, жообуңузга рахмат. Жанарайым, айта кетиңизчи, менин билишим боюнча сиздер Бишкек калаасында гана эмес, башка шаарларда дагы билесиздер. Деги эле Кыргызстан боюнча ошончо өзгөчө гастролдор болобу, чыгасыздарбы? Жок, пока что только тойлордо эле выступать эткенге түптөлгөн бул группа. Анан келечекте буюрса чоң жактарга дагы максаттар бар чыкканга. А сиз би топко киргениңизге канча убакыт болду? Эмне себептен дал ушул топко туш болуп калдыңыз? Мен 6-классыман бери эле альбинежеге барып жүрчүмүн, занятияларга. Анан группага киргениме 1,5 жыл болду. Эң сонун. Эмне себептен бийди тандадыңыз деген суроону бергим келип жатат. Эмне себептен? Бул кыял беле, балким кичинекей кезимден бери эле бийлегим келчү. 4-классыман бери эле би менен алектенем деп айтсам болот. Ошо. Чоң рахмат жоопторуңуздарга. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, учурда Канайым жана Жанара бир топто болушат, бир команда болуп салгылашат учурда. Жана команданы биздин ошо өзгөчө салтыбыз бар, өз аталышы болушу керек. Бир сал би тобу деп сиздерди атай албайбыз, бир салды унутабыз. Келиңиздер, команданын аталышы сиздерде кандай болот? Кандай эле? Кобра байкасаңыздар, Кобра командасы менен биз таанышып алдык. Тең тайлашуучулардын аталышы кандай болот экен, кызыктуу болуп жатат. Ага чейин биз алар менен таанышып алалы. Сол тарабында бүгүн Малика Тынчтыкбекова жана Алия Иманалиева келип отурушат. Кол чабуулар. Кош келиңиздер, урматтуу биздин конокторубуз. Жана Алия, сизге суроо узаткым келип жатат. Айта кетиңизчи, ар бир адистин өзгөчө артыкчылыктары жана кемчиликтери бар. Бийчи адисинин кандай кемчиликтери жана артыкчылыктары бар? Плюстары жана минустары тууралуу айта кетиңизчи. Плюстары, мен негизи өзүм бийге кичинекей кезимден бери кызыгам. Минустарын деп да айта албайм, мага жалаң плюстар эле бийлеген. Өзүңө ден соолугуңа жакшы, мындай кыймылдап турсаң. Ошо, минустарын айта албайм. Кемчиликтери эч жок. Жок. Чарчабайсыз? Чарчайсың, бирок всё равно мындай приятная усталость деген болот го, ошондой. Эң сонун. Бул мен ойлоп жатам, профессионалдар гана ушинтип айтат болуш керек. Албетте чарчасаң дагы жумушуңду жакшы көрөсүң да деген сыяктуу. Малика айым, айта кетиңизчи, ушул байкасак, тойлордо гана болобу, кандайдыр номерлер болобу, албетте ар бир би тобунун өзгөчөлүктөрү бар. Бир сал би тобунун өзгөчөлүктөрү тууралуу айта кетиңиздерчи. Эмне себептен биздин кыргыз элибиз эгерде тойду уюштуруп калса, бир салды чакырышы керек? Биздин интерактив деген нерсе бар. Ал деген коноктор менен бийлейбиз. Биздин алыбыз аябай өзгөчө да. Кинонун окуяларынан алынган моменттер бар. Аябай өзгөчө биздин интерактивибиз. Ошол үчүн деп ойлойм. Андан кийин өзүбүз дагы Жана Instagram баракчаны байкасам, интерактив гана эмес, өзгөчө ошо светодиоддук шоу деген дагы нерсе бар экен. Светодиодный андай крыльяларыбыз дагы бар.
бийлерибиз да Латин Американы, Бразилия дегенде бийлерибиз бар. Ошолорубуз менен өзгөчөлөнөбүз деп ойлойм. Ошо. Эң сонун жоопторуңуздарга рахмат. Учурда Алия жана Малика бир командада болушат. Бул тарап бизде кобралар олтурат. Сиздерчи кимдерсиздер? Анакондалар. Анакондалар деп жатышат. Караңыздарчы, салгылашуу аябай катуу болот окшойт деп ойлоп жатамын. Анаконда жана Кобра аттуу командалар менен биз таанышып алдык. Келиңиздер, эмесе биз оюндарыбыздарга дароо эле өтөлү. Биздин биринчи оюнубуз суроо жооп деп аталат. Бул оюндун эрежеси төмөнкүдөй. 90 секундада ар бир командадан бирден оюнчу эң көп суроолорго ойлонбой жооп бериши керек. Жооптор тез болушу кажет жана алар эч кайталанбашы керек. Кайсыл команда максималдуу түрдө 90 секундада суроолорго жооп берсе, ошол команда жалпысынан 1 халва балга ээ болмокчу. Эмесе бул оюнду ким биринчи баштайт? Анакондаларбы же Кобраларбы? Ким күчтүүрөөк? Кобралар баштап бермекчи, бардыгын колго алышты. Кобралар ким жооп берет? Канайымбы же Жанарабы? Канайым. Канайым. Жанара, сиз болсо жардам берип турсаңыз болот, сөзсүз түрдө. Даярбызбы? Суроо жооп оюнубузда учурда Кобра командасы бул оюнду ачып бермекчи. 90 секунда убакыт кетти. Суук тийгенде эмне жардам берет? Табакат. Ырырдоону ким ойлоп тапкан? Мирбек Атабеков. Эң күлкүлүү жаныбардын аты? Мышык. Пенсияда эмне кылбаш керек? Иштеш керек. Кыргызстандагы эң бай адам? Чизбургерди ким ойлоп тапкан? Адам. Эң пайдалуу тамак? Брокколи. Аялыңызга тууган, жолдошуңузга тууган күндө эмне белек кылуу керек? Носки. Тоңкулдак эмне жөнүндө ойлонот? Тамак. Таксисттин, операторун кантип аташат? Оператор. Алма же авокадобу? Алма. Аквапаркта эмне кылуу кызыксыз? Жөнүндө жүрөм. Биология мугалими эмнени кыялданат? Эмени? Америкалар. Мантусту ким ойлоп тапкан? Адам. Кайталанбайбыз. Мантусту ким ойлоп тапкан? Мантус. Малика. Долларды кайдан алсам болот? Банктан. Ким досторунун акчасына жашайт? Жанара. Адамдар чатырда эмнени жашырышат? Кандай? Адамдар чатырда эмнени жашырышат? Жашоону. Макул боло берет. Пара алган адамды кантип аташат? Милиция. Тоодо кимдер жашайт? Малдар. Жалал Абад падышасынын аялынын аты ким? Аялдын аты Алия. Убакыт бүттү. Биздин учурда сонун жоопторго ээ болдук. Кобра аттуу командабыздан. Кезекте болсо биз Анаконда командасына берели. Анаконда командасы ким жооп берет? Алия, Малика. Малика, сиз жооп бересиз, Алия жардам берсеңиз болот. Сөзсүз түрдө 90 секунд убакыт учурда Анаконда командасында бар. Убакыт кетти. Алтынды кайдан тапса болот? Жерден. Көкүрөк ооруганда эмне кылуу керек? Дары ичиш керек. Жаштар чөнтөктөрүндө эмнелерди көтөрүп жүрүшөт? Телефон. Эң коркунучтуурдун аты? Мирбек Атабековдун дарлыгы. Боло берет. Эшектин түсү кандай? Серый. Сары майды ким ойлоп тапкан? Адам. Корпоративке өзүңүз менен чогуу эмнени аласыз? Подружкам. Арканды ким ойлоп тапкан? Адамдар. Кайталанбайбыз. Жанара. Куйрук майын кайдан тапсам болот? Тоодон. Резиденцияда кимдер жашайт? Канайымдар. Джинден эмнени сурамак элеңиз? Желание. Квадрокоптер деген эмне? Камера. Хава шоу программасынын редактору эмне жөнүндө калданат? Отпуск. Адамдардын эмнеси сизди көбүрөөк кыжырдантат? Көп сүйлөгөндөр. Тойдо ким көп сүйлөйт? Тамада. Маршруткада ким орун бербейт? Жаштар. Банзай кыргызчага кандайча которулат? Банзай дедиңиз. Банзай кыргызча кандайча которулат? айтып любой. Больница. Боло берет. Таң атпай ким биринчи турат? Мен. Убакыт бүттү.
Кызыктуу, эң эле мыкты жооптордун бири учурда Халва шоу программасынын редактору жооп берет деп ойлоп жатамын, анткени ойлоп жатамын отпуск деп туура жооп бердиңиздер окшойт. Эң сонун, бирок байкасаңыз, Малика, эгерде чындыгында эле жын сизге келип калса, эмнени сурамак элеңиз? Акча деп Акча, айфон. Акча, айфон, канчанчы айфон? 15. Учурда кайсыңызды көтөрөсүз? Азыр Redmi көтөрөм. Redmi көтөрөсүз, бирок айфонду каалап жатасыз, бирок бардыгы эгерде катуу аябай жакшы ишенип, кыялданып кааласаңыз, бардыгы колуңуздан келет деп айта алайын. Жана келиңиздер суроо жооп оюнубузду жыйынтыктайлы. Бул башталышкана жана Кобра командасы бул оюнду ачып берип, жана сиздер 20 суроого жооп бергенге жетиштиңиздер. Жакшы жыйынтык. Тең тайлашуучулар Анаконда командасы болсо 18 суроого жооп бердиңиздер. Бул дагы жакшы жыйынтык, 2 гана суроого жооп бергенге жетишпей калдыңыздар. Ага карабастан Кобра алдыга озуп кетти, ошондуктан 1-0 алдыда Кобра командасы келе жатат. Буга чейин мен айткандай эле, бул башталышкана, биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Алуу сен кайдасың аттуу оюнубузду баштамакчыбыз. Бул оюнда командада 2 адам тең катышмакчы. Алардын бири экинчисинен алуу сен кайдасың деген суроону узатат. Экинчиси болсо биздин экранда пайда болгон локацияларды атабастан түшүндүрүп берүү керек. Максималдуу түрдө көбүрөөк тапкан локацияларды команда 1 халва балга ээ болмокчу. Ада эмесе бул оюнубузду биринчиден болуп Анаконда командасы ачып бермекчи. Убакыт кетти. Алуу сен кайдасың? Ал жакта деген жашайбыз. Ал жакта деген Үйбү? жок. Кичинекей эле. Ал жакта көп нерсе бар. Магазиндер көп. Район көргөзбөйм түшүндүрөбүз. Жок. Сиз каякта келдиңер? Токмоктонбу? Сурап коюңуз. Алуу сен кайдасың? Ал жакка барып бийлешет. Студия. Тойчулар. Той. Жок. Концерт. Сурап коюңуз. Алуу сен кайдасың? Следующий номер. Кийинкисин. Ал жакта деген телефондор көп. Сен барам деп аткансың. Сунбу. Сурап коюңуз, Малика. Алуу сен кайдасың? Дальше. Кийинкисин. Ал жака сен бара албайсың, эч ким бара албайт. Аябай алыс жакта. Аяка только кээерки кишилер эле бара алат. Айт. Чет өлкөбү? Жок, кээерки кишилер эле бара алат, аябай алыс. Өйдө Эмне менен учат болду экен? аякта деген Самолетпу? жок, ошондой сыяктуу. Вертолет. Жок. Аякта орус көбүнчө орустар эле барат да. Жок. Аябай өйдө, андан да өйдө. Ракета менен каяка барышат? Ракета менен Космоско. Убакыт бүттү. Акыркы сөзгө ушу алдыда космос сөзүндө такалып калдык окшойт, бирок тапканга жетиштик. Азаматсыздар, келиңиздер кол чап коелу Анакондаларга. Кезекти болсо биз Кобраларга берели. Алуу сен кайдасың оюнун Кобра командасы улантууда, эмесе убакыт кетти. Алуу сен кайдасың? Сурабайсызбы кандай? Алуу сен кайдасың? Дальше. Кийинкиси. Биз аны тебиз. Велосипед. Жок. Кол менен көргөзбөйбүз. Качаемся. Качеля. Кыргызчасы. Селкинчек. Аякта капкара сабышы турбадык. Америка. Ой, Африка. Сурап коебуз кандай? Алуу сен кайдасың? Беловодскийден нары жагында бар го. Дальше. Кийинкиси. Сурап коюңуз кандай? Алуу сен кайдасың? Биз аяктан дары алабыз. Атабайбыз, атап туруп кылбайбыз. Кийинки сөз. Алуу сен кайдасың? Жашыл чөп айлана. Асман. Жок. Акча. Жок. Айлана. Эме бир жолу барганбыз. Алсыз кийинки сөзгө. Кийинкиси. Сурап коюңуз. Алуу сен кайдасың? Кийинкиси.
Эме биз аяка токтоп калганбыз, токтоп коебуз. Светофор. Жок. Нени коебуз? Машинаны. Парковка. Сурап коюңуз. Аласың кайдасың? Аякта көп эмелер бар. Жаныбарлар бар. Зоопарк. Оюн көргөзөт. Жаныбарлар ойношот. Клоундар бар. Цирк сөзү болчу. Мен азыр тең тайлашуучуларга суроо бергим келип жатат. Бул жакта оюнубуздун шарты боюнча биз локацияларды атабашыбыз керек. Дарыкана сөзүн мен алып салдым, анткени дары сатып алабыз дедиңиз. Анан селкинчек сөзүндө орусча айтканда бул качеля. Анан сиз качаемся дедиңиз да бул жакта. Кабыл берели селкинчекти же? Кабыл албайсызбы? Жок, айбалайм. Кандай дейсиз? Тең тайлашуучулардан сурайм. Мейли болсун. Бола берсин, Бола берсин, эмесе кабыл алгалы, анда селкинчек аттуу сөзүбүздү. Алуу, сен кайдасың оюнубузду ушул биздин экинчи Кобра аттуу командабыз менен жыйынтыктайбыз. Учурда Кобра командасы сиздер 3 локацияны тапканга жетиштиңиздер. Бул жакшы жыйынтык. Тең тайлашуучулар колдоп коелубу? Жана Анаконда командасы болсо 4 сөздү тапканга жетишти. Учурда 1-1 эмесе барабар келе жатабыз. Келиңиздер кийинки оюнубузга өтөлү. Учурдагы оюнубуз жаныбарларды тап деп аталат. Бул оюнда ар бир команданын өз баскычы бар. Эмне керек десеңиздер, анткени биз кезек-кезеги менен студияда ар кандай жаныбарлардын үн дабыштары чыкмакчы. Командалар эгерде анын атын табып калса, сөзсүз түрдө биринчи кезекте баскычтарды басышы керек. Баскычты баскан команда биринчиден болуп жооп бермекчи. Ким көбүрөөк жаныбарларды тапса, ошол команда жалпысынан 1 балга ээ болот. Жана эң эле кызыктуусу ар бир команданын 3 гана мүмкүнчүлүгү бар. Жана мен сиздерге жардам берип кетейин. Бул оюнубузда куучулукту дагы күйгүзүп болот. Балким эгерде команда баспай туруп атап салса, тең тайлашуучу, басып туруп атса, тең тайлашуучуга бал кетмекчи. Эмесе, даярбызбы? Даяр болсоңуздар келиңиздер. Биринчи жаныбардын үнүн угалы. Бака. Албетте бул бака, азаматсыздар. Жакшы башталыш. Биз аны сыналгыдан көрүп алабыз. Мынау көрөм. Келиңиздер, кезекти дароо эле экинчи жаныбарга берели. Кичинекей баланы. Бул жаныбарлар да гана эүү. Аяктагы кичинекей балдардын. Дагы бир жолу калабыз. Жооп жокпу? Мен жардам берейин анда сиздерге. Бул жаныбардын куйругу узун, үлпүлдөк, жүндүү жана куу жаныбар болуп саналат. Ханак? Нет, Жок, ханак эмес. этот. Түлкү. Нет. Кабылайбы? Неме түлкү? Түлкү, албетте. Эмне себептен аябай мындай ойлонуп калдыңыз? Куу дегенен кийин. Сиз эмне дейин дедиңиз эле? Мен деме деп шакал дейин. Жакшы, бирок куу эмнегедир түлкү болуп саналат. Азаматсыздар тапканга жетиштиңиздер. Ханак менин оюмча чыныгында ханак бул жырткычтардын бири болуп саналат да. Бирок учурда үй жаныбары болуп калгандыктан алар ошо өзгөчө ушундай куу деп да айта албаймын да. Аябай мындай жакшынакай го, мен ойлоп жатамын да. Кээ бир жаныбарларга, жырткычтарга караганда үй жаныбарлар болуп саналат да. Келиңиздер, 3-чү жаныбарга кезекти берели. Аю. Аю эмес. Дагы бир жолу калы. Кабан. Нет. Кабан эмес. Угалыбы же жардам берейинби? Жардам берейин. Балким дагы бир жолу көрбөйлүбү? Дагы бир жолу көрөлү аягына чейин.
Чочко емес, ұлып көрелі деген баяғына чейін. Өзгөчө ушундай кыймылды аткарды. Бул оюнубузда мен айткандай эле 3 гана мүмкүнчүлүк бар ар бир жаныбарга. Сиздер 3 мүмкүнчүлүктү кой бериңиздер. Ошондуктан мен тең тайлашуучуларга жардам беренге аракет саламын. Бул маймылдардын бир уруусу. Сиздер бул маймылдын аталышын табышыңыздар керек. Киши сымак маймылдардын бир уруусу. Кыйла түрү бар. Жана байкасаңыздар ушундай өзгөчө бир кыймылды аткарды да көкүрөгүнө урду окшотуп. Гонконг беле? Аталышы. Горилла. Албетте горилла. Гонконг дебейсизби, Малика? Гонконг учурда биз сайкаттап кеттик окшойт. Бирок албетте бул горилла туура таптык азамат. Байкап коелу аны. Унутуп калбаңыз, Кинг-Конг, Малика. Бул тасма боюнча тартылган горилла аттуу жаныбары. Келиңиздер, кезекти 4-түнчү жаныбарга берели. Дагы буга окшойсуз. Дагы бир жолу көрөлү. Жардам берейин анысы. Учурда бул жаныбар Азияда таралган, бирок көбүрөөк аны Африкада туш болгон. Этот носорог. Албетте носорог азаматсыздар, кыргызча айтканда аны гек деп коюшат, өзгөчөлүгү дал мурдундагы мүйүзү болуп саналат. Сонун кезекти биз акыркы жаныбарга берели. Дагы бир жолу. Көп учурларда бул жаныбарлар боз түстө болушат. Сүт эмүүчүлөрдүн калак буттуулар түрүнүн. Дельфин эмес? Эшек. Эшек дагы эмес. Үнүн жакшылап байкаңыздар да. Калак буттар бар. Ошо кичинекей жана канаттарынын алдыңкы буттарында тырмактары бар. Жана көп учурларда деңизде жашашат алар. Мындай неметке. Алика, жакын келдиңиз. Атын эмне ошондой дейби? Боз түстө. 6 тамгадан турат. Ошондой чоң бар го, ошондой сыяктуу. Биринчи тамгасы Т тамгасы орусча. Тюлень. Тюлень. Басып туруп, анан албетте бул тюлень. Почаулар, аны биз байкай алабыз. Сүйкүмдүү аябай жаныбарлар экендигин алгыдан байкадык. Биз болсо жаныбарларды тап аттуу оюнубузду жыйынтыктайлы. Бул оюнда Анаконда командасы 2 жаныбарды тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучу Кобра кыздарыбыз болсо 3 жаныбарды тапканга жетишти. 2-1 алдыда бизде Кобра командасы келе жатат. Бирок кийинки оюнубузда балким жыйынтык өзгөчө башкача болуп кетиши мүмкүн. Анткени жада калса 1 эмес, 2 халва балга ээ боло турчу оюнубуздардын бирине өтөлү. Учурдагы оюнубуз калппы чымбы деп аталат. Адаттагыдай эле менин колумда ушундай кичик карточкалар бар. Алардын жарымысында калппы деп жазылуу. Ошол эле жарымысында чымбы деген жазуу бар. Бул карточкаларды мен азыр аралаштырып туруп биздин катышуучуларга таратамын. Командада 1 адам ушул карточкага байланыштуу окуяны айтып берет. Эгерде калппы деген сөз келсе, калп окуяны, эгерде чынбы деген сөз келсе, чындык окуяны. Бул оюнда негизги шарттардын бири тең тайлашуучуну алдап кетүү болуп саналат. Өзгөчө ушундай оюндардын биринде эгерде команда тең тайлашуучуну алдап кетсе дагы жана анын окуясын туура тапса дагы 2 балга ээ болмокчу. Мындай учурлар бирок аз кездешет. Балким бул оюнда дагы ушундай учур болуп калат. Ким билет. Келиңиздер, биринчи кезекте мен карточкаларды аралаштырайын. Карточкаларды аралаштырабыз, анан бирден таратабыз. Тең тайлашуучуларга көргөзбөйбүз, командалаш адамга гана көргөзөбүз. Келиңиздер, Кобра командасы бирөөнү тандайбыз. Анаконда.
Байкап туруп эми көргөзбө столдун үстүнө коюп коюңуздар карточкаларды. Учурда биздин кыздарыбызга ойлонууга убакыт беребиз жана окуяны айтып бергенден кийин ар бир команда бири-бирине 3төн суроолорду бере алат. Окуяны айтып бергенден кийин келиңиздер ойлонууга бир аз убакыт берели, анан чогуу окуяларды укмакчыбыз. Калппы чымбы оюнубузду улантуудабыз. Буга чейин биздин катышуучуларга карточкаларды таратканбыз. Эмесе биринчиден болуп бул оюнду Кобра командасы ачып бермекчи. Окуяны ким айтып берет? Канайым Жанара. Жанара, сизди угуп жатабыз. Менин тайным Мырчыда. Анан мамам да мурун ырдачу. Анан семейный обстоятельствага карап ырдабай калган да. Анан мен дагы кичинекей кезимде ырдап калгам. Ошо калппы чымбы. Кыскача турду. Үй бүлөлүк ушундай байланыштуу вокал жагындагы өзгөчө ушундай окуяны айтып бериңиз десек болот. Бирга байланыштуу. Тең тайлашуучулар 3 суроону берүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Канча жашыңдан баштап ырдап баштадың эле? Мен ырдаган эмес, кичине эле ырдагам да, там полгода. Ошо канча жашыңдан баштап? 3-4 класстарында. Бир суроо кетти. Дагы барбы суроолор? Тойларда ойлойм, үйдө эле. Тойлор эмес, мындай мини-концерт там. Да. Мероприятие. Кружокторго барчысың да, ошо каяка барчысың? Ооба. Каяка барчысың? Сдают. Суроолор берилди. Эмесе тең тайлашуучулар Анаконда командасы чечиңиздер. Карточкада кандай деген сөз жазылды? Чымбы? Историясы калп деп ойлойм. Алия, сүйлөшөңүздөр чогуу. Кайсы жоопту калбайм? Калп деген. Карточканы көргөзөбүз эмесе? Чын эле болчу. Бул чындык окуя болчу экен. Ырдаган кружок бар. Ооба. Ушундай үй бүлөлүк өзгөчө чыгармачылык адамдар окшойсуздар, Жанара? Ырчы болом деген ой болду беле? Болгон, бирок уже үнүм жок. Албетте ага дагы албетте сөз түрдө машыгып турушу керек. Келиңиздер кезекте биз Анаконда командасына берели. Окуяны ким айтып берет? Алия. Мен айтпайм. Бир жолу Малика көз Бишкекке барганбызда. Короче, барганбызда. Ошол жактан ЦУМга барганбызда. Жок, котурла. ЦУМга барганбызда. Мен көрбөй тургачы. Ошол жактан Малика көз бир мас байке болчу да. Анан кийин Малика көз телефон караган барганбыз ал жака. Анан Малика көзгө 1000 сомдон берген. Ошол жактан. Ошолдо ошол калппы же чынбы? Кызыктуу окуяларга ээ болдук. 3 Канчасын жыл берди. Телефонду сындырып алганда. Кийин барганбыз. Башында сындырылды эле го. Тойдон чыгып Ошондо 21-ден кийин, Нет. Жок. Биринчи жолу сындырылды го. Жооп беришти кыздар. Дагы 2 суроо берсеңиз. Мас байке жолдон кетип барат эле, тозолуппу эле. Биз эмеде телефон карап аткандай. Жөн Сумда болот го. 1000 сомдон 2000 сом, Ооба, экөөбүзгө берет. Болду го суроо, Анан да бир суроо бар, Да, бир суроо берсеңиздер болот. суроо бербайм. Ойлоно алайын десиз. эмне кылдыңар деп сурап калдым. Бир суроолор калдыбы? Бир суроо калды. 2000 сомго телефон алдыңар. Жок. Шучу, сейчас. Бүттү окшойт, суроолор. Эгерде бүтсө, албетте айтып кетиңиздер. Сүйлөшөңүздөр, Канайым Жанара, бул чынбы, калппы? 1000 сом, 1000 сомдон берсе айтмак да биз. Эми айтып койсоң. Калп. Кайсы жоопту кабыл алайын? Калп. Деген жоопту кабыл аламын. Карточканы көргөзүп коюңуздар. Бул чын болчу, биз Канайым тойдо болчу, Канайым тойунан до. Ошондон биз көйнөк алганбыз. Кызыктуу. Кол чабуулар.
Мага чындыгында Алияны алдаган аябай жакты. Мен ишенген жокмун. Мен да бул жакта туруп бул калп болушу керек деп ойлоп жатамын. Кантип эле сага адам келип эле акча берип койсун деп. Бирок биздин айымдарыбыз ушундай сулуу деп айта кетейин. Мындай учурлар дагы кездешет. Азаматсыздар, байкасаңыздар. Бул оюнда жалпы эки команда тең бири-бирин алдаганга жетишти. Ошол себептен ар бир командага тең бирден халва балдарды биз ыйгарабыз. Жалпы жыйынтыктаганда 3-2 алдыда, бирок Кобра командасы келе жатат. Биз болсо кийинки оюнубузга өтөлү. Учурдагы оюнубуз Алло доске деп аталат. Жөн жерден бул аталыш тандалган эмес, анткени биздин катышуучуларга ишенимдүү дос жана биздин сүйүктүү ылдык телефонубуз керек болмокчу. Анткени командада бир адам учурда жакын досуна чалып, жанага биз суроолорду даярдап койгонбуз. Бир суроо берилет сөзсүз түрдө варианттар менен. Эгерде катышуучулардын досу туура вариантты тандаса, жалпы команда 1 балга ээ болмокчу. Бул оюнду биринчиден болуп, учурда биздин Анаконда командабыз ачып бермекчи, бирок тең тайлашуучулар бул жакта дал достун башкы тамгасын чечмекчи. Ошон үчүн Кобра командасы биринчи кезекте Анакондаларга сиздер тамга берип коюңуздар. А тамгасы. А тамгасы. А тамгасы берилди. Эң эле жөнөкөй тамгалардын бири деп айта аламын. Алфавиттин башкы тамгасы. Малика телефонду алды. Кимге чалабыз, Малика? Биз эжекебизге чалабыз, Альбина эжеге. Альбина. Чалабыз. Чалып динамикти күйгүзүп, микрофонго жакыныраак кылып коюңуз. Да. Сүйлөшүүгө 30 секунд убакыт берилет. Альбинайым дайым алабыз сиздер чагында. Альбинча кандайсыз? Жакшы. Биз азыр халва шоуда болчубуз да, мен бир суроо берейин, жооп берип коюңуз, варианттары менен айтам. Так, эң жеңил газ дейт. Кычкылтек, суутек или азот? Азот, Кабыл алабыз. Коштошобуз. Давайте. Эмне болду? Коштошобуз, анан чогуу билип алабыз, Альбина эжеке менен чогуу. Балким биздин командалардын, ушу катышуучулардын арасында азот деп ойлогон адамдар барбы? Азот. Альбинайым туура жооп бердиби же туура жооп берген жокпу? Эң жеңил. Эң жеңил газ, самый легкий газ жанары. Кычкылтек болуш керек. Билбейм, келиңиздер чогуу билели. Альбина айым сизге салам жолдоп жатабыз. Эгерде биздин чыгарылышты көрүп калсаңыздар, биздин айымдарыбызга, кыздарыбызга жооп бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Жана сизге эң жеңил газ деген суроо берилди. Бул газдын аталышы суутек, албетте бул водород деп атап коебуз. Тилекке каршы бул азот эмес. Ошол себептен бизге жардам бербей калдыңыз тилекке каршы. Кезекти биз экинчи командага берели. Кобра командасы, бирок ага чейин Анакондалар, Кобраларга тамга берип коюңуздар. Мы тамгасын. Мы тамгасы берилди. Мы тамгасына адамдардын аттары аябай көп деп айта аламын, кыргыз аттары. Махабат, Мурат, Мелис, Мырза. Кимге чалабыз? Мерим деген. Меримге чалат экенбиз. Сонунат. Чалар эне. Чалып бериз. Кабыл алгандан кийин сөзсүз түрдө экранда суроо пайда болот. Мыяктабы? Мерим сиздин коргоңуз. Ооба. Алло. Кабыл алды. Коюп салды. Дагы бир жолу чалып көрөлү. Балким сизге кайра чалып аткандыр. Берим дайым ушинтип албай коебуз. Дагы бир жолу чалып көрөлү. Дагы бир жолу чалып көрөлү учурда. Алло. Алло. Кандайсың? Жакшы, кандай? Суроо кетти. Мерим, мен азыр халва шоуда отургам да. Ушу сага бир суроо берейин, ошого жооп берип койчу. Адамдын терисинин аянты канча чарчы метр дейт?
Адамдын терисинин аянты канча чарчы метр дейт. Варианттарын окуп кетиңиз. Варианттары 2-ге чейин, 4-кө чейин, 6-га чейин. Берейин. Жооп бериңиз. Общие. Адамдын терисинин общий аянты. Канча метр? Канча варианттарын айтсаң? 2-ге чейин, 4-кө чейин, 6-га чейин дейт. Убакыт. Тар. 4, наверное. 4. Кабыл алабыз. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, Ханайым? Адамдын терисинин 2-ге чейин ойлоп Нет, жатасыздар. 4-кө чейин, 6-га чейин. Билбейбиз. Мындай биздин байкасаңыздар бул мектепте боло турчу ушундай суроолордун бири десек болот, бирок баарыбыз эле мындай суроолорго көп маани бере бербейбиз да, унутуп калабыз. Бирок жакшы ушундай маалыматтардын, фактылардын бери деп айта аламын. Келиңиздер. Адамдын терисинин аянты канча метр, канча чарчы метр деген суроо берилди. Мээрим Айым бизге жооп берди 4-кө чейин деп. Жооп адамдын терисинин жалпы аянты 2 чарчы метрге чейин жетет, 4-кө чейин эмес, тилекке каршы 2 чарчы метрге чейин. Досторубуз бул айында эч жардам берген жок. Алодоски оюнубузду бүгүн чыгарыштан алып салыш керек коелу деп ойлоп жатамын. Бирок албетте тамашалап жатам. Алодоски оюнубузда 0-0, жалпы жыйынтыктаганда 3-2 алдыда кобраларыбыз келе жатат. Дагы 2 оюнубуз калды. Келиңиздер, кийинкисине кезекти берели. Крокодил аттуу оюнубузду баштамакчыбыз. Бул оюн менин сүйүктүү оюндарымдын бири болуп саналат. Анткени командада бири экинчисине биздин экранда пайда болгон сөздөрдү кыймыл менен гана көргөзүп бермекчи. Эч үн чыгарбайбыз, эч сүйлөбөйбүз. Жана эгерде бул объект студияда жайгашкан болсо, ага сөмөй менен же көзгөнөн көргөзбөйбүз, урматтуу катышуучулар. Ал сөздөр, экрандагы сөздөр тамак аштар болушу мүмкүн, буюмдар, жаныбарлар болушу мүмкүн. Эң негизгиси батырактан көбүрөөк сөздөрдү түшүндүрүп тапканга аракеттениңиздер. Бул оюнду биринчиден болуп Кобра командасы ачып бермекчи. Даярбызбы кыздарыбыз? Ооба. Даяр болсоңуздар 1,5 мүнөт убакыт сиздерге берилет. Убакыт кетти. Телефон, TikTok, Instagram, селфи-палочка, влог, Ким тартат влогту? YouTube, Влогту ким блогер. тартат? Азаматсыз. майонез, кетчуп, Эң сонун. лак, духи, Дагы. спрей для волос, Жакын келиңиз. кондиционер, духи, кийинкиси, Кийинкиси сурануда. кролик, Кийинкиси. корона, Азаматсыз. бинт, Азаматсыз. Кийинкиси сурануда. тумбочка, Эң сонун. Кийинкиси сурануда. Убакыт бүттү. Кол чабуулар, жакшы жыйынтык. Сонун көргөзмө болду. Жана спрей для волос деген аябай мага жакты. Бул спрей эмес. Байкасаңыз, бул өзгөчө кыймылды аткарды да учурда. Кандай мен кургатып жатты, башын жакшылап кургатты. Сонун көргөзмө болуп кетти. Келиңиздер, кезекти биз Анаконда командасына берели. Кезекти учурда биз Анакондаларга бермекчибиз. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Шым. Шортикте. Эмен. Сан. Бедра. Самолет.
Вертолет. Деме ракета. Азаматсыз. Ракет. Мақұл, кейінгесін сұрадым ба? Очки. Кейінгесіз. Следующий. Ключ. Неме. Балка. Молоток. Мық. Оңдап жатады да бір нәрсені. Инструмент бе? Сантехник. Азаматсыз. Следующий. Кейінгесі. Следующий. Кейінгесі. Жоқ, оны білмеймін. Жерді. Уақыт өтті. Тағылған жоқ болса шойтай, Малика? Жоқ. Ақырқы сөзді түсіндіріп көремші? Мындай. Сөйлеуіміз. Картошка. Картошка деген сөз болчу. Тапқанға жешкен жоқпыз, же қабыл өрелі бұл сөзді? Мүмкіншілік бердік, қабыл алып қойылы картошка атты сөзімізді. Бірінші сөз, ең әлі оңой сөздердің бірі болды. Бірақ Тіреке қаршы Малика еш бұл сөз туралы ойланған жоқ. Шортик, анандағы башқа колготка теги бұл деді. Бірақ өзі мини юбка киіп тұрғанда байқаған жоқ та, бұл жөн әлі мини юбка деген сөз болчу да. Аға қарабастан келіңіздер, крокодил ойыныңызды жиынтықтап алу. Үшірді Анаконда командасы бұл ойынды сіздер улантып, жана картошка сөзді қабыл алып, 4 сөзді тапқанға жетіштіңіздер. Тең тайлашуучулар Кобра командасы болсо 6 сөзді тапқанға жетішті. Жалпы жиынтықтағанда 4-2 алдыда бізде Кобра командасы келе жатат. Біз болса жиынтықтоочу ойынымызға өтөлі. Озымдан оқу жиынтықтоочу ойынымызға кезек келді. Бұл ойында командада биринчиси наушник тағынып, ешнер соқпастан, екіншісі артикуляцияның жардаммен айтып жатқан сөздерді наушникчен адам тауышы керек. Ал сөздер біздің экранда пайда болады. Бұл ойынды биринчиден болып Анаконда командасы ашып бермекчи. Сіздер байқағандай әлі Алия наушникті тағынып алып, даярдығын көргізуді. 1,5 минут уақыт беріледі сіздерге. Уақыт кетті анда. Оқи беріңіз. Шекер. Шишка. Чиркей. Шекер. Чиркей. Шишка. Чиркей. Шекер. Чиркей. Қаласаңыз кейкі сөз. Шишка. Чиркей. Следующий. Брынза. Спичка. Брынза. Пичка. Брынза. Печка. Брынза. Печка. Екісі. Массаж. Макияж. Макияж. Жоқ, массаж. Olsun ne limit? Массаж. Makyaj. Жоқ. Екісі. Джип. Шим. Шим. Джимпл. Бал. Джип. Грипп. Жақын келді. Джип. Қаласаңыз кейкі сөз көрсе болады. Джип. Қиқырбайбыз. Унитаз. Бал. Паста. Манка. Паста. Маска. Паста. Манка. Паста. Банка. Макияж. Паста. Кейкі. Балапан. Olsun ne söyledi? Уақыт өтті. Сонын жооптарды уға алдық. Біз Алиядан білбеймін, макияждан қашалған жоқ ұқшойсы. Макияжды баштап, аяғына чейін макияжға чейін жеттік. Біреуға қарабастан сөздерді тапқанға әрекеттендік. Біздің шығарыштарда бұл ең елі оор ойындардың бірі болып саналады. Келіңіздер кезекте біз Кобра командасына берелі.
Андебесе, бул оюнубузду учурда Кобра командасы улантууда. Сиздер байкагандай эле бул оюнда наушникти жанары тагынды. Канайымдын артикуляциясы жакшыраак окшойт. Биз болсо музыканы коелу. Командада 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти да. Кредит. Кредит. Гиндик. Кредит. Кредит. Илик. Кредит. Илиш. Кредит. Генки. Маймыл. Маймыл. Дымдама. 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 Генки. Курма. Кума. Курма. Кур. Тумар. Кур. Курма. Жемиш. Жемиш. Генки. Ёлка. Жол. Ёлка. Жолук. Ёлка. Жолка. Ёлка. Кеңизе. Генки. Совок. Светофор. Совок. Сковородка. Совок. 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 Светофор. Совок. Генки. Свидание. 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 Кеңисе. Люк. Люк. Кредит. Кредит. Гиндик. Жоқ, кредит. 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 Кыргыз. Кредит. Кылык. Кредит. Кылык. Генки. Маляр. Бака. Убакыт бүттү, азаматсыздар, кол чабуулар. Эң сонун байкасаңыздар, жанары оюнда күлүп эле баштап анан аягына чейин күлүп эле отурду десек болот, бирок карабастан бир нече сөздөр тапканга жетиштиңиздер. Эми жыйынтык бардыгына кызыктуу болуп жатат окшойт. Бир аз убакыттан кийин келиңиздер, толугу менен чыгарышыбызды жыйынтыктайбыз. Учурда Халва шоунун чыгарылышында бизде би тобу келип кеткен. Бир сал аттуу би тобу жана биз жыйынтыктоочу оюнубузду аныкталалы Озумдан окуу оюнун биринчиден болуп баштап Анаконда командасы ачып берип, сиздер 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Бул жакшы жыйынтык. Тең тайлашуучулар Кобра командасы болсо 4 сөздү тапканга жетишти. Озумдан окуу оюнунда дагы биз 1 балды учурда Кобра командасына бергенде 5-2. Кобра командасын биз куттуктайбыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда Бийсал би тобу келип кетти жана Анаконда аттуу командасында бүгүн Алия Иманалиева жана Малика Тынчтыкбекова келип кетишти. Тең тайлашуучулар катары Кобра командасында Канайым Эмилбекова жана Жанара Асанбекова. Урматтуу биздин жалпы командабыз, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге жакшы оюн көргөзүп бердиңиздер жана жада калса биздин кыргыз элибизде тойлордо, өзгөчө ар кандай иш-чараларда жакшынакай ушундай бийлерди көргөзөсүздөр жана ар бирөөңүздөргө биз ийгилик кааламакчыбыз. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Халва шоунун чыгарылышын көрүп алдыңыздар. Учурда бизде бир сал би тобу менен чогуу салгылашуу болду деп айта аламын. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум. Кайрадан амандашканча.